Allah subhanahu wa ta'ala barыбызды мына куттуу Рамазан күнүнө, Рамазан айына туш болууга мүмкүнчүлүк берди. Бул Аллах Тааланын кылган чоң жакшылыгы. Анткени эч бир адам өзүнүн бир кыйындыгы менен же болбосо бир өзүнүн мүмкүнчүлүгү менен жакшы иш болсун, же болбосо бир жаман иштен сактануу болсун кыла албайт. Андыктан Аллах субханаху ва таала бизге мүмкүнчүлүк берди. Ошол ыйык Рамазан айына жакшы амалдарды кылууга, ороза кармоого, мына таравихте намаздарда турабыз. Эми ушул Рамазан айын эң мыкты, эң бир чырайлуу деңгээлде өткөрүүнү аракетибиз кылышыбыз керек. Рамазан деген өзү 5 тамгадан турат. Ро тамгасы дегени бул рахмат, Алланын рахматы, мээрими жаап турган айда. Башка күндөр адам орой катуу болуп аткан болсо, бул айда мээримдүү жумшак боло баштайт. Анткени Алланын мээрими, рахматы жаап турат. Кийинки экинчи тамга, мем тамгасы бул магфират, Аллахтын кечирими болгон ай. Аллах Таалам бул Рамазан айында өтө көптөгөн адамдарды кечирет. Хадистерде келет, Рамазандын ар түнү 100 миң деген тозок болуп жазылган адамдарды Аллах Таалам тозоктон бошотот. Алланын кечирими жаап турган. Үчүнчү тамгасы, Дот тамгасы бул диманул жанна. Бейиштин кепилдиги болот бул айда. Кайсы адам Аллахтан сооп үмүт кылып, Аллах Тааланын бул сооп сыйлыктарын берүүсүнө убадасына ишенип, ороза кармай турган болсо, түндөсү таравихте тура турган болсо, бул инсанга Аллах Таалам бейишти убада кылган. Кийинки Рамазан дегенден кийин 4-үнчү тамгасы бул ульфат, алиф тамгасы ульфат дегени ортодогу ынтымак, мухаббат, биримдүүлүк пайда болот. Баарыбыз тең бир сапка туруп, тик туруп, Алланын астында ибадат кылып жатабыз таравихте. Бири-бирибизди ооз ачарларга, ифтарларга чакырып жатабыз. Канчалык мухаббат болот. Кээ бир келишпеген маселелер дагы ушул Рамазан берекетинен, ушул Рамазанда болгон жыйналыштардын берекетинен чечилип кетет. Андан кийинки акыркы тамга бул нур деген Аллах тараптан инсанга жүрөгүнө нур келет. Өтө нурлуу ай. Ибадаттар менен, сооптордун көбөйтүлүүсү менен бай болгон ай. Рамазан айында бизге кыла турган амалдардын өзгөчө бир амалы бул тилаватул Кур'ан, Кур'ан окуу амалы, Кур'ан окуу ибадат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям куттуу хадисинде айтат: "Афдалу ибадати уммати". Мен үммөтүмдүн эң абзел ибадаты тилаватул Кур'ан, бул Кур'ан окуу дейт. Тил менен кылына турган ибадаттар бар. Ошол тил менен кылына турган ибадаттардын ичинен эң артыгы бул Кур'ан окуу экен да. Ал эми жүрөк менен кылына турган амалдар, жакшы амалдардын эң жакшысы ошол Кур'ани Каримге ой жүгүртүү дейт да. Бул Кур'ан үммөткө Алланын рахматы болуп, Аллах Тааланын инсандарга болгон хидаяты болуп түшүрүлгөн китеп. Аллах Таалам Ибрахим сүрөсүнүн алгачкы аятында айтат: "Китабун анзалнаху илейка литухриджан нас миназ-зулумати илан-нур". Бул Кур'ан китебин сага түшүрдүк, адамдарды караңгычылыктардан жарыктыкка чыгарууң үчүн дейт. Бул Кур'ан адамзатты түрлүү караңгычылыктардан, күнөөнүн караңгычылыгы, дүйнөнүн караңгычылыгы, надандыктын караңгычылыгы, бүт караңгычылыктардан бир туура жолгон жарыктыкка Аллах Таалага жеткирет. Кайсы инсан көп Кур'ан окуй турган болсо, Аллахка эң жакын болот да. Анткени Аллах тараптан жөнөтүлгөн нерседен башка нерсе менен анчалык адам Аллага жакындай албайт. Бул Кур'ани Карим. Кур'анга тиешелүү болгон бардык нерсе улуу болуп келген, анткени Кур'ан улуу болгондугу үчүн да. Мына Рамазан айында отурабыз, Кур'ан Рамазан айында түшүрүлгөн болсо, ошол Кур'ан берекетинен ыйык ай болсун. Периштелердин ичинен
Құранды пайғамбарыбызға түшүрүп жеткирип аткан Жебрейл алейхиссалам болчу. Ошондуктан периштелер ичинен эң абзел периште болуп эсептелет, артыгы болуп эсептелет Жебрейл алейхиссалам. Ушул Кур'ан пайгамбарыбызга Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга түштү. Пайгамбардын ичинен эң абзел пайгамбар болуп саналды. Коомдордун ичинен пайгамбарыбыздын үммөтүнө бул Кур'ани Карим түшүрүлдү, эң абзел үммөт болуп калды. Hadiste gelet Allah subhanahu wa ta'ala makuluktardı jaratadan 1000 yıl murun Taha jana Yasin surelerini okudu. Anan bunu bul Kur'an'da perişteler uğuşkanda aytıştı. Bul kimdin ümmetine düşürülgen bolsa bul kitap anda ağa suyuniş bolsun dedi. وَطُوبَ لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا Jana bul Kur'an'da götörgön gököröktör suyunuşka tolsun dedi. وَطُوبَ لِأَلْسِنَةٍ تَمْتِقُ بِهَذَا Jana bul Kur'an'da söylögön, bul Kur'an'da okugan tillerge dagı suyunuş bolsun dep suktanıştı. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ Peygamberimiz aytат sizlerden eң жакшыңар Kur'an'da үйрөнгөн жана үйрөткөн. Эң жакшы деп жатат карасаңыз. Бирөө үй салышы мүмкүн, бирөө кайрымдуулук иштер кылышы мүмкүн. Баардыгы сооптуу жакшы иштер кылыр. Бирок ошол сооптуу жакшы иштердин эң жакшысы бул Аллах Тааланын китебин, Кур'ани Каримди үйрөнүп жана башкаларга үйрөтүү. Абу Умама Бахили радиаллаху анху айтат: "Силер Кур'ан окугула жана ал Кур'ан силердин тек чеңерде туруп, илинген бойда калып калбасын" дейт. Fa inna Allaha la yu'azzibu qalban huwa yu'awnu al-Qur'an. Анткени Аллах субханаху ва таала ушундай бир жүрөктү азаптабайт, ал жүрөк Кур'ан үчүн идиш болуп берген болсо дейт. Ачыктап айтканда, Кур'ан толук ошого сиңирип алганда. Дүйнөдө эч бир китеп жок, караңыз. Ал китепти сиз окусаңыз, маанисин түшүнбөсө, сизге пайдасы тийип турса. Кур'ани Каримден башка андай китепти таппайсыз. Кур'ани Каримди окуп жатабыз, маанисин түшүнбөсөк да бизге пайдасы тиет. Имам Ахмад бин Хамбал рахматуллаху алейхи түшүндө аян болуп, анан Аллах Тааладан сурайт. Алла, кайсыл ибадат менен, кайсыл амал менен сага эң көп жакындаса болот дейт. Ошондо Аллах тараптан жооп кылынат: Кур'ани Каримди окуу менен дейт. Анан Имам Ахмад кайра сурайт: маанисин түшүнүппү же түшүнбөй туруппу десе, Аллах тараптан жооп берилет экен: маанисин түшүнүп дагы, түшүнбөй туруп дагы дейт. Кур'ани Каримден бир тамганы окудуңуз, 10 сооп. Daarat менен окусаңыз 25 сооп. Намазды отуруп окусаңыз 50 сооп, туруп окусаңыз 100 сооп. Окуган адам ар бир тамгага ушундай 100 сооп алгандай, уккан адам дагы ошондой соопка жетишет. Мына караңыздар, таравих намаздарында каракелерибиз Кур'ани Каримди тилават кылып хатым кылып атат. Биз окуй албасак да артынан туруп уккандыгыбыз соопка шериктеш болобуз да. Эми ошол угуу менен биргеликте өзүбүз да окуганга аракет кылышыбыз керек. Анткени Аллах Таала кайсы адамга сүйлөөсүн каалай турган болсо, ага Кур'ан окууга мүмкүнчүлүк берет. Кур'ан окуп жатасыз, кудум Аллах Таала сизге өзү сүйлөп тургандай. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Инна хадихил кулуб тасдау кама ясдаул хадид иза асабахул ма." Бул жүрөктөр дат басат, кандай эле темирге суу тийгени дат басканда. Жүрөк дирдеп турат. Сахабалар сурашты: "Ома жилауха?" Ал даттарды, герлерди кетириштин жолу кандай? Пайгамбарыбыз айтты: "Касрат зикрил маут ва тилаватул Кур'ан." Өлүмдү көп эстөө жана Кур'ани Каримди окуу. Куранды окуу менен
жүрөктөгү кирлер кетет. Катып калган жүрөктөр жумшара баштайт, өлүп калган жүрөктөр тирилет. Бир киши аксакал өтө көп Куран окуйт экен, кыйналат, тили келбейт, эсине тута албайт, бирок окуй берет экен да. Куранга болгон сүйүүсү аябай ушундай бекем экен. Анан бир күнү баласы көрүп айтат: "Ата дейт, сиз эмне мынча кыйналасыз? Өзүңүздү кыйнабай эле койбойсуз, баары бир эсиңизге кирбей жатат, окуй албай атасыз, кыйналып атасыз. Эми жашыңыз да эле улгап калды" дейт. Ошондо атасы айтат: "Балам дейт, тиги көмүр жаткан жерде себет турат. Бизче айтканда бар корзинка. Ошону алып, мага суу алып келчи" дейт. Баласы таң калып калат. Ата, ал себет тешик болуп турса, аны менен биз көмүр ташыйбыз, аны менен суу ташыганга мүмкүн эмес десе, "Балам, сен менин балам болсоң айтканымды кылчы" дейт. Макул, атам капа болуп калбасын деп, баягы себет менен суу ташый берет. Улам толтурган сайын төгүлүп калат, анткени тешик. Ушинтип бир канча жолу аракет кылат. Аны аягында айтат баласы: "Мына ата, көрдүңүзбү? Мен канча ташыганга аракет кылдым, суу төгүлүп калат, анткени бул тешик го. Себет болуп тургандыктан." Анан атасы өзүнүн данышмандуулугу менен баласына түшүндүрөт. "Бул себетке сен суу толтура албадың" дейт. "Бирок карабайсыңбы, сен ага суу толтуран алдың башында капкара болуп турган эле" дейт. "Сен канча жолу аракет кылдың, суу толбогону менен, бирок таптаза болуп, тазарып калды го" дейт. Дал ошол сыяктуу менин жүрөгүмө, эсиме Куран эсиме тутулбаса дагы, бирок кайра окуу менен ушул жүрөгүмдү тазартууну каалайм" дейт. Ошондуктан бир инсандар окуп жатат, тили келбей жатат, эсине кирбей жатат. Не кылыш керек десе, токтобош керек. Анткени хадисте айтылат, бир адам Курандын чебери болуп, махраждарын чыгарып, сыфаттарына чейин чыгарып, кыраттарына чейин өздөштүрүп аткан болсо, бул Курандын чебери болот, булар периштелер менен бирдей даражада болот дейт. Бирок бир адам Куран окуп, тили келбей кыйналып атат, эсине кирбей кыйналып жатат. Бул адамга эки сооп берилет дейт. Аракет кылып окуп аткандыгы үчүн, экинчиси кыйналгандыгы үчүн дейт. Демек, бир аз кыйналгандыгыбыз бизди Куран-ы Каримди үйрөнүүдөн тоскоол болуп калбаш керек. Дагы аракет кылышыбыз керек. Анткени Куран-ы Каримден бир аят жаттадыңыз, бир аятты эсиңизге сактадыңыз, жүрөгүңүзгө алып келдиңиз, сизде бейиште бир даража болот, жана үйүңүздө бир чырак болот дейт. Бир даража дегени бул асман менен жер аралыгынчалык болот. Асман менен жер аралыгы хадисте келтирилгендей 500 жылдык жол дейт. 500 жыл аралык жол дейт. Ошондуктан канчалык көп аят билесиз, ошончолук даражаңыз бийик болот. Үйүңүздө нур болот. Кайсыл үйдө Куран окулса, ал жерге кененчилик болуп, берекелер толуп, жакшылыктар көбөйүп, периштелер келип, шайтандар качып келет. Кайсыл үйдө Куран-ы Карим окулган жокпу, окулбай жатат, ал үйдө тарчылык болуп, келишпестүүлүктөр болуп, берекесиздик болуп, жамандыктар топтолуп, периштелер качып, шайтандар кирип кетет экен. Ошондуктан Куран-ы Каримди ар бир инсан өзү дагы, үйүндө дагы окуш керек. Ушул Куран бизди Аллага жеткирет. Куран менен Аллах Таала инсандын даражасын көтөрөт. Пайгамбар алейхиссалам айткандай, Умар радиллаху анху риваят кылат: "Инна Аллаха ярфау бихазал китаб акваман." Аллах Таала бул Куран китеп аркылуу Курандын себебинен бир адамдардын даражасын көтөрөт, ва ядау бихи ахарин, жана бир түрлүү адамдардын даражасын түшүрөт дейт. Куран окусаңыз эч качан сиз кор болбойсуз, эч качан Аллах Таалам сизди таштабайт. Ошондуктан Куран үйрөнөлү. Бир там болсо да үйрөнөлү. Ошого карай аракет кылалы. Пайгамбар айтты, бир тамгага 10 сооп берилет. Эгерде канчалык сиз тажвид менен махраждарын чыгарып окусаңыз, ошончолук да сообу көбөйүп кете берет. Андыктан Куран-ы Каримди көбүрөөк окуганга аракет кылабыз.
Жана бул Куран балдарыңарга үйрөткүлө дейт. Анткени Курани Карим бардыгын үйрөтөт. Жана ошондой эле бул Куранда алгачкылардын дагы, кийинкилердин дагы илими камтылган дейт. Ким эмнени гана изилдеп мен ачылыш кылам деген болсун, бирок ал Курани Каримде айтылган болот дейт. Курани Карим сизге толук бактылуу болгонго жетиштүү китеп. Эң биринчи аяттын эң биринчи тамгасын карасак, Бисмиллахир-рахманир-рахимдин биринчи тамгасы бисмилла сөзү, андан мурда биринчи тамгасы ба тамгасын көрүп атабыз. Эң акыркы сүрөнүн эң акыркы сөзүнүн эң акыркы тамгасын карайлы. Нас сүрөсүндө минал джиннати ван нас. Син тамгасы. Эң биринчи тамга менен эң акыркы тамганы бириктирели, бас деген бир сөз чыгат. Бул араб тилинде якфи хасбук, жетиштүү деген маанини түшүндүрөт. Курани Каримге амал кылып, Курани Каримди окуп, Курани Карим менен жашаңыз, сизге бактылуу болгон дүйнө акыретте жетиштүү экен. Өтө жеңил да карасаңыз. Бул Куран бир эле окуп, өтүп кеткендерге сооп багыштоо үчүн түшүрүлгөн эмес. Бул биз менен силерге туура жол болуп түшүрүлгөн. Эмне керек Куранда табасыз да. Бирок кыйналып атат. Ушундай бир эч кандай чыгыштын жолу калбаган ахвалга дуушар болуп калган. Ага эмнени сунуштайсыз? Омайяттакиллаха яджаллаху махраджа ва ярзукху мин хайсу ла яхтасиб. Кур'ан ага көргөзмө берип атат. Сиз таква болуңуз, Аллах Таалам сизге жол жок жерден жол ачып берет. Күтпөгөн жерден ырызык берет дейт. Курани Каримден өткөн байлык жок дейт. Кайсы адам Куран окуп, Куран менен алектенип, Куран мухаббатын алып келип, Куран менен ар дайым алек. Мындан өткөн байлык жок бул инсанга дейт. Жана Куранды таштагандан өткөн кеделик жок дейт. Курандан ажырап калса, Куран окубайт, Куран менен мамилеси жок. Мындан өткөн кеделик жок дейт карасаңыз. Эртең кыямат күнү Алланын астына барганда инсанга шафаат кыла турган катарында орозо болот. Мына биз күндөз орозо кармап атабыз. Ушул орозо бизге шафаат кылат. Күндүзү мен бул инсанды ачка кылып жүргөм. Сени үчүн ачка болуп жүргөн Алла деп шафаат кылат ошол орозо. Жана ошол орозо бизге шафаат болуун бергенде Курани Карим бизге шафаат кылат. Кандай эле орозо бул инсанды ачка кылып жүргөндөй, түндөсү уйкусуздук менен алек кылып, түндөсү Куран окутуп жүргөн мен болчумун деп Куран шафаат кылат экен, Куран окуучу инсанга. Сизге шафаат кылып берет Куран. Куран окуган инсанга кыямат күнү айтылат. Иқра вартaqi вараттил кама кунта тураттил фид дунья. Сен Куранды окугунуң жана көтөрүлгүнүң. Ар бир Куран Карим аят окуган сайын инсан бир даража болуп көтөрүлөт. Жана окуганда дагы тартил менен, ошол эрежесин сактоо менен окугунуң бул дүйнөдө окугандай. Демек, бул дүйнөдө канча аракет кылып окудуңузбу, ошондой кылып акыретте окуйт экенсиз. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Анткени сенин даражаң эң акыркы жетип бүткөн аятта болот. Окуп баратып кайсыл аятта токтодуңузбу, ошол сиздин даражаңыз болот экен да. 10бу? 10 аят, 10 даража. 100 аят токтодуңузбу? 100 даража. Канчалык көп болсо, ошончолук. Эгер Курани Каримди толугун окусаңыз, анда эң бийик даража сиздики болот экен да. Ошондуктан Курани Каримди окуйлу, жаттанга аракет кылалы. Жашым өтүп калды, мен жаттай албайм дебейли. Аракет кыла берели. Кайсы адам ошол Куран жаттап, Куран жаттоонун үстүндө аракет кылып жашоосу өмүрү өтүп кетсе, ага келип ажал келип калган болсо, кабырга кирип ошол Курани Карим толуктайт да. Жана кыямат күнү тирилгенде Куран жаттаган инсан менен бирге тирилет да. Ошондуктан ар бирибизде ушул Курани Карим менен болгон байланыш болуш керек. Жөн гана илип койлу үйдө. Албетте Курани Каримди караш ибадат. Бирок окуу андан сооптуу да. Ошо күндө аракет кылалым, Рамазан айы турат.
мына 1 айлыкта жүргөн байкелерибиз бар. Ушул Рамазан ичи Кур'ан-ы Каримге түшкөнгө аракет кылышыбыз керек. Түшөлөктөр. Түшкөндөр болсо, көбүрөөк жаттанга аракет кылалы. Анткени жана айтылды, канча көбүрөөк билсек, ошончолук бизге даража болот. Ошончо Алланын рахматы жайт. Пайгамбарыбыз айтты: "Тарактум фикум амрайни." Мен силерге эки нерсени калтырдым. Лан тадиллу ма тамассактум бихима. Эч качан адашпайсыңар, качанга чейин ошол өкүнү бекем кармасаңар. Ал өкү кайсыл десек, Китабуллах ва суннати расули. Ал Аллах Тааланын китеби, Кур'ан-ы Карим жана пайгамбардын сүннөтү. Качан өкөнү кармансак, эч качан адашпайбыз. Кур'анда Аллах Таала түрлүү аталыштар менен айткан, бирөөсүндө Фуркон деп айтылган. Фуркон деген мааниси ажыратуучу. Эмнени ажыратат? Туура менен туура эмести, акыйкат менен караңгылыкты, адал менен арамды. Кайсыл жолдо биз жүрүп жатабыз? Туура жолдо, туура эмес жолдо. Кур'ан бизге ажыратып берет. Кур'анда хаблуллахул матин, Аллах Тааланын бекем жиби деп айтылган. Эмнеге жип деп айтылды? Кандай эле бир адам сууга чөгүп бара жатканда аны куткарып калуу үчүн жипти таштайсыз, ошол жипти кармагандан анан ошол жип аркылуу ал адамды куткарып алган сыяктуу, инсан күнөөгө, туура эмес иштерге, надандыкка, жахалатка батып бара жатканда Кур'ан-ы Карим аны ошол жерден куткарып алат. Ошого бардыгыбыз Кур'ан-ы Карим менен ушундай мухаббат сүйүү пайда кылалы. Анткени бул Аллах Тааланын сөзү. Алла өзү кандай улуу болгон болсо, Алланын сөзү дал ошондой улуу. Каламул мулук, мулукул калам дейт. Падышалардын сөзү, сөздөрдүн падышасы дейт. Демек канчалык Кур'ан окусак, ошончолук Аллахка сүйкүмдүү болобуз, Алланын сүйүктүү пендеси болобуз. Башында да айттык, тил менен кылынган көп ибадаттар бар. Бирок ошонун ичинен эң абзели бул Кур'ан окуу. Жүрөк менен кылынган ибадаттар бар, ошонун эң абзели ошол Кур'анга ой жүгүртүү. Аллах Таалам барыбызга Кур'андын сүйүүсүн насип кылган болсун, тилават насип кылган болсун жана ошол Кур'ан берекетинен кыямат күнү шафаатка ээ болуп бийик даражаларга жеткирсин. Ва ахиру дa'вана алхамдулиллахи rabbil alamin.